Айдоочуну аткан милициянын башчысы боюнча кызматтык иликтөө башталды. Түндө 2 айдоочу жол талашып уруша кетишкен. Андан соң бири экинчисине ок чыгарган. Куралы бар адам милиционер болуп чыкты. Бишкек шаарынын криминалдык милициясынын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмүнүн жетекчиси Нурлан Аманкулов боюнча кызматтык иликтөө башталды. Бул тууралуу Борбор калаанын милициясынан кабарлашты. Эске салсак, 9 октябрда 2 айдоочу жол талаша кетип, уруша кетишкен. Андан соң бири экинчисин атып салган. Кийин анын милиционер экени аныкталган. Жарадар болгон жаран Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилди. Бишкек шаардык милициясы кийинчерээк бул боюнча маалымат таратып, жолдогу жаран милиция кызматкерине кол салуусун токтотпой койгондуктан Алымкулов айдоочу ЖА тарапка ок чыгарган деген негиздемесин айткан.